Билим берүү жана илим министрлигинин экиге бөлүнүшү тармактын эле эмес өлкөнүн келечеги үчүн туура чечим болду. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу илим, жогорку билим берүү жана инновация министринин милдетин аткарып жаткан Бактияр Орозовду кабыл алганда билдирди. Билим берүү министрлигин бөлүү демилгесин көтөрүп келгенин айткан төрага бул маселени өлкө башчысы менен бир нече жолу талкуулаганын, андыктан кечеги чечим өтө туура. Эми эки заманбап министрлик өз багыттары боюнча жигердүү иштеп, мамлекеттин келечеги үчүн алгылыктуу иштерди алып барыш керектигин белгиледи. Келечек оңгусу бул билим берүүдө жатат. Ошон үчүн биз билим берүү системасын толук талаптагыдай реформа кылмай сайын бул жаатта сапат болбойт. Андыктан биз биринчи кезекте сапатка көңүл бөлүшүбүз керек деп ушул маселени көтөргөнбүз. Көтөрүп бир канча өлкөлөрдө ушундай тажрыйба бар экенин дагы белгилегенбиз да. Ошонун негизинде ушул чечим ишке ашып отурат. Президенттин жарлыгынын негизинде билим берүү жана илим министрлиги экиге бөлүндү. Ага ылайык Догдургүл Кендирбаева агартуу министри, Бактияр Орозов илим, жогорку билим берүү жана инновация министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Буга чейин министрликти бөлүү боюнча маселе парламентте көтөрүлүп, эл өкүлдөрү көп тармактуу министрликке бир жетекчи жетишпей жатканын сындап келишкен. Алардын бири депутат Камила Талиева президенттин жарлыгын кубаттаарын айтат. Эл өкүлү жаңы кирген 12 жылдык окутуу системасы көп эмгекти талап кылгандыктан бул учурда жогорку окуу жайлар унутта калып жатканын мисал келтирет. 5 жогорку окуу жайдын бул бир жыл бою жасай турган чоң талаптарды койгон. Мында амбициозный талаптар коюлган. Ошону тиги тескеген, караган министрлик ал жака менин оюмча бул такыр эле мындай кароосуз калган тармак болуп атат да. Ошон үчүн бул жогорку окуу жайын өзүнчө тармак кылып бөлгөнү бул албетте бул туура. Мектепке чейинки, анан мектеп тиги тармагы өзүнчө министрлик болгону бул келечекте перспективада эми бир тараптуу бир реформа жасаганга багыт болуп берет да. Мындан сырткары кесиптик билим берүүнү ЖОШ министрлигине Кыргыз патент экономикалык багытка жакыныраак болгондуктан аны өкмөттүн алдындагы мамлекеттик мекеме катары калтырса туура болмок деген оюн кошумчалады. Чындыгында билим берүү тармагы боюнча түрдүү оң терс пикирлер айтылып келет. Айрыкча мектептердин жетишсиздиги, китептердин тартыштыгы, билим берүүнүн сапаты, өзгөчө жогорку окуу жайлардагы программанын жаңыланбаганы, сынга алынганы жашыруун эмес. Деген менен агартуу тармагынын өкүлдөрү билим берүү министри кыска убакытта натыйжа көрсөтө албайт дешет. Доцент Алмаз Ибраев билим берүүдөгү реформанын жемиши 7-8, балким 10 жылда белгилүү болоорун айтып, бул министр жетишпей жатат дегенге негиз эмес дейт. Себеби тармакта буга чейин чечилбей келген көйгөйлөр арбын. Ошол эле маалда демографиялык өсүүнү да эске алыш керек. Айрыкча бир министрлик менен Кыргызстандын жогорку билим берүү тармагы экспортко чыкканы коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу алдыда экенин мисал келтирди. Өз алдынча министрлик болгондо албетте эми биякта мына инновациялар кошулуп атат, илим тармагы кошулуп атат. Бул мындан мындан да жакшы бир көрсөткүчтөрдү берет деп ишенебиз. Анан өзгөчө мына улуттук аттестация комиссия буга чейин өз алдынча иштеп келди эле. Эми жогорку ошо билим берүү министрлигинин алдында кайра жогорку аттестациялык комиссия болуп калыптанат экен, ишин алып барат экен. Демек бул эми мындан ары ошо илим изилдөөлөргө жана жаңы инновацияларга, технологияларга басымдуулук кылынат деп үмүттөнөбүз да. Ал эми билим берүү тармагы боюнча серепчи Замир Айылчиев министрликтин бөлүнгөнүн колдоорун, бирок эки тармакты да жаңы жогорку деңгээлге чыгаруу үчүн эл аралык тажрыйба керектигин, алдыга коюлган жаңы максаттар кагаз сөз түрүндө эмес, этап менен ишке ашырылыш керек дейт. Мектептен кийинки этап бул жогорку окуу жайга өтүүдө, булар бири-бири менен абдан тыгыз иштеш керек. Анан менин оюмча бул жакта кадрдык потенциал өтө чоң роль ойнойт. Мисалы биз кадрдык базаны жаңыртышыбыз керек. Анткени Кыргызстанда билим берүү жаатында күчтүү эксперттер аз. Бул нерсени моюнга алыш керек. Ошондуктан бул жактан чет өлкөдөн эксперттерди алышыбыз керек деп атпайм. Балким бул убакыт мүмкүн төлөм жүргүзүү аркылуу, бирок ошолордун ыкмаларын колдонуу аркылуу да биз жаңы бир баскычтарды басып, кандайдыр бир деңгээлде реформага багыт ала алабыз да. Ошондой эле мектеп бала бакча боюнча тармакты Финляндия менен биргеликте иштешүүнү, тажрыйба алууну сунуштарын билдирди. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.